Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шайтанның қылықтары. Мухиддин Араби. Бұл риваят Мухиддин Арабиден Шаджаратул Каун намды асырынан алынғандыр. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва аджмаин. Ибн Аббас разияллаху анхудан Муаз бин Джабал мындай баяндайды. Bir günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den birgelikte ансарлардың бірінің үйінде отырған болшуыз. Көпчілік болып Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламдан үгіт насихаттыңда отырған кезде сырттан бір дауыс шығылды. Ей үй иесі, ей ичкериде отырғандар, мага үйге кіруге рұқсат бергілечи. Менің сілерде зарыл жұмышым бар. Сілер менен маектешуім керек деген дауыс болды. Бұны ұққандардың бардығы Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға таң қалып қарашты. Албетте отырғандардың ең ұлығы жана ең ұлысы Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям болғандықтан жооп албетте пайғамбарыбыздан боло турган. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Үйгө кирүүгө уруксат сурап турган ким экенин билесиңерби? Биз баарыбыз бир ооздон эң туурасын Аллах жана анын элчиси жакшы билүүчүрөк" дедик. Ал убакта пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям ал наалатка учураган иблистир, шайтандыр, ага Алла Тааланын наалаты болсун дегенде Хазрети Умар разияллаху анху: "Эй Алланын элчиси, мага уруксат бериңиз, аны өлтүрөйүн" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уруксат бербей ушундай деди: "Эй Умар, сен ага белгилүү бир убакытка чейин уруксат берилгенин билбейсиңби? Өлтүрүүнү жөн кой, эшикти ага ачкыла. Ал бул жерге келүү үчүн буйрук алган. Силер анын аңгемесин жакшылап тыңдагыла" деди. Эшикти ага ачтык. Ал ичкери кирди жана бизге анык көрүндү. Анын түр албетин сыпаттай турган болсом, ал бизге картайган бир чалга окшоп, чачы сейрек келген, ары жегинде 5-6 кыл сыяктуу сакалы асылып турат. Сөзүнүн төбөсүнөн караган, башы да чоң, бир пилдин башына окшогон, эриндери да ойдун эрини сыяктуу шалпайган түрдө көрүндү. Ал эшиктен ичкери киргенде: "Салам сага, эй Мухаммед, салам силерге, эй мусулман жааматы" деп бизге салам берди. Анын бул саламына пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: "Салам эй Алланын наалаты, бул жерге бир жумуш менен келдим дегениңди уктук. Ал эмне эле?" деп сурады. Мага Алла Тааланын жанынан бир периште келип, сен моюн сунган түрдө Мухаммеддин алдына барасың. Ага адам баласын кан деп туура жолдон чыгарарыңды түшүндүр жана ар бир суроосуна өзүнчө туура жооп бер деп мага Алланын амирин жеткиз деди. Эгер бул Алланын амирин орундабасаң же сөзүңө калп кошсоң, Аллах Таала сени күлгө айландырат жана душмандарыңдын арасында шерменде кылат деп эскертти. Эй Мухаммед, ушул буйрукту орундоо үчүн сага келдим. Каалаган нерсеңди сурай бер. Эң туурасын айтайын. Эгерде сага жалган айтсам же сөзүмө калп кошсом, Аллах Таала мени күлгө айландырат жана душмандарымдын арасында мени шерменде кылат. Мен үчүн душмандарымдын арасында шерменде болуудан оор нерсе жоктур. Андай болсо, жалган сүйлөбөсөң, мага айтчы, адамдардын арасында кимди эң жаман көрөсүң? Эй Мухаммед, адамдардын арасында эң жаман көргөнүм сен. Аллах Тааланын жараткандарынын арасында сенден көп жаман көрө турган эч кимим жок. Албетте сенден башка ким боло алсын? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: "Менден кийин кимди жаман көрөсүң?" Аллах жолунда жүрүп, ар бир ишинде адилеттүү болгон жигитти жаман көрөмүн. Мындан кийин өзү таза болуп, ары жуй турган жерин 3 ирет жууй турган адамды. Анан сабырдуу кедейди. Бирок бул кедейдин сабырдуу болгонун кайдан билесиң? Эй Алланын элчиси, ал өзүнүн муктажын өзү сыяктуу бирөөгө айтпайт. А кимде-ким өзүнүн муктажын өзү сыяктуу бирөөгө жашырбай дайым айтып жүрсө, Аллах Таала андай адамдарды сабырдуу кишилердин катарына жазбайт. Сабырдуу кишилердин иши буга окшобойт. Мен да кишинин сабырдуу болгонун, өз муктажын,
ичинде сактап, нааразы болуп эч кимге айтпаганынан билемин. Андан кийин кимди жаман көрөсүң? Шүгүр кылган бай кишини. А сен анын шүгүр кылган бай экенин кайдан билесиң? Ал ар бир тыйынын адал жолду маңдай тери менен таап, жана тапкан акчасын колунан келишинче кайрымдуулукка жумшайт. Мен анын шүгүр кылган бай экенин мына ошол жеринен билем. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам суроолорду өзгөртүп, мындай суроолорду берди. Жарайт, үммөтүм намаз окуганда алың кандай болот? Эй Алланын элчиси, мен ал убакытта дирилеп, титрей баштаймын. Эмне үчүн бул абалга түшөсүң? Анткени ар бир адам Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн башын саждага койсо да, даражасы жогорулайт. Ал орозо кармаган убакыттачы? Ал убакта мен талып кулаймын. Толук алар ооз ачканга чейин. Жарайт, ал ажылык жасаган убакыттачы? Ал убакта жинди болом. Кур'ан Карим окуганда алың кандай болот? Ал убакта мен от үстүндө эриген муз сыяктуу эрийм. Садака бергендечи? Ал убакта менин алым өтө жаман болот. Салыштыра айтканда, садака берген киши колуна балта алып, мени экиге бөлөт. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам анын себебин сурады. Шайтан мындай деп жооп берди. Анткени садаканын 4 түрдүү жакшы касиети бар. Алар биринчиден Аллах Таала садака берген кишинин дүйнөсүнө береке берет. Экинчиден болсо, садака берген кишини эл да жакшы көрөт. Үчүнчүдөн болсо, берген садакасынан Аллах Таала ал киши үчүн тозок отуна бир парда тартат. Оттон алыс болот. Төртүнчүдөн болсо, Аллах Таала садака берген кишини бале жаладан, кыйынчылыктан алыстатат. Мындан кийин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам сахаба достору жөнүндө суроолорду берди. Абу Бакир тууралуу эмне дейсиң? Ал мага жахилиет мезгилинде ислам динин кабылдай электе мага моюн сунчу эмес. Ислам динине киргенден кийин кантип мага моюн сунуп калсын. Жарайт, Умар ибн Хаттаб жөнүндө эмне дейсиң? Аллага ант деп айтайын, көргөн жеримден андан качамын. Усман бин Аффан жөнүндө эмне дейсиң? Андан каттуу уяламын. Алланын периштелери да андан каттуу уялышкандай. Али бин Абу Талиб жөнүндө эмне дейсиң? Анын колунан бир кутулсам. Ал өз жайында калса, мен да өз жайында калсам. Ал мени өз эркине жиберсе, мен да аны өз эркине жиберсем. Мен аны өз эркине жиберсем да, ал мени өз эркиме жибербейт го. Бул жоопторду уккандан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үммөттөрүмө жакшылык берген, сага да белгилүү бир убакытка чейин өмүр берген Аллах Таалага сансыз шүгүрлөр болсун деди. Бул сөздү уккан иблис: Эй Мухаммед, кана сенин үммөттөрүңдүн жакшылыгы. Мен белгилүү убакытка чейин тирүү турган болсом, сенин үммөттөрүң үчүн бардык жамандыкты жасаймын. Мен алардын ичтерине, кан тамырларына киремин, бирок алар менин бул абалымды көрүшпөйт да, билишпейт. Алардын бардыгын туура жолдон тайдырып азгырамын. Үммөттөрүңдүн наадандары менен билимдүүлөрү болсун, окугандары менен окубагандары болсун, бардыгы менин колуман кутула албайт. Бирок тек гана Алла Тааланын халис, ыкластуу, таза кулдарын азгыра албаймын. Аллах Тааланын халис кулдары сениңче кандай адамдар? Билбейсиңби, эй Мухаммед, кээ бир адамдар мал мүлкүн, дүйнө байлыгын, акчасын жакшы көрөт. Мындай адамдар Алла Тааланын халис кулдары боло албайт. Кээ бир адамдар бар, алар мал мүлкүн, же дүйнө байлыгын, же акчасын жакшы көрбөйт. Өзүн башка кишилердин мактап өмөлөгөнүн да жактырбайт. Алар тек гана Алланын ыраазычылыгын каалашат. Халис кулдар деп мына ушул кишилерди айтабыз. Мен да мындай халис кулдардан алыс жүрөмүн. Бирөө мал, дүйнө байлыгын сүйүп жана мактап бийиктегенди жактыра турган болсо, ары жүрөгү, ички дүйнөсү дүйнө кумарына толуп, тек бул дүйнөдө гана сый урматка ээ болууну, ары даражасы жогору болууну ойлогон, каалаган киши болсо, алар үммөттөрүңдүн ичинде мага эң көп моюн сунгандардан. Дүйнө мүлккө кызык нөлөрдүн эң чоң экенин, ары жеке башын гана жакшы көрүүнүн өзү да чоң күнөө иштердин катарына жата турганын билбейсиң? Эй Мухаммед, менин 70 000 балам бар. Мен аларды ар түрдүү
жерге орноштурдум. Эй Мухаммед, билип кой, балдарымдын жанында дагы 70 000 жин шайтандар бар. Алардын бир бөлүгүн билимдүүлөргө, бир бөлүгүн жаштарга, жаш жигиттер менен кыздарга, бир бөлүгүн туура жолдо жүргөн адамдарга, а бир бөлүгүн картайган аял кишилерге жиберди. Жаштар, жаш жигиттер менен кыздар жөнүндө айта турган болсом, алар менен арабызда эч келишпей калуучулук болбойт. Биз эмнени айтсак, ошону орундатышат. Алар менен биз чынында жакшы турабыз. А жаш балдарга келсек, алар менен биз каалаганыбызча ойноп бүлөбүз. Биздикилердин бир тобу адамдарга тек жамандык алып келет. Бир бөлүгү алардын жанына барат да, бир балейден, кайгыдан эме кутула бергенде экинчи балеге учуратат. Айтор аларды өз эркине жибербей айландырып турушат. Алар ушундай бир жагдайга түшүшөт. Алар ушундай жагдайга түшүшүнө себепчи болду деп түшүнгөндөрүн сөгүп күнөөлөшөт. Мына биз ушундайча алардан ыкласты алып салабыз. Алар бул абалдарына иштеген жакшылыктары менен ибадаттарын, кулчулуктарын ыклассыз орундайт. Алардын ыклассыз кылган иштери эч пайда бербейт. Бирок алар бул акыбалдарынан кабарсыз болушат. Мындан кийин Иблис таква, Алладан корккон кишини кандайча жолдон чыгарганын айтып берди. Эй Мухаммед, таква бир киши 70 жыл бою чын ыкласы менен Аллах Таалага кулчулук кылды. Ибадаттарынын натыйжасында Алла аны ушундай бир даражага көтөрдү. Ар бир дуасынан оору адам шыба таап кете турган. Кийин мен анын изине түштүм. Эч убакта андан ажырабадым. Натыйжада ал зына кылды, адам өлтүрдү, чоң күнөөлөрдү кылды жана аягында каапыр болду. Аллах Тааланы жок деп каршы келди. Мындай кишилер тууралуу Аллах Таала Курани Каримде мындай дейт: алар окшош шайтанга каапыр бол деп адамга ал каапыр болгон кезде айткан: бизден бездим сенден чынында, чыным мен корком Алладан, ааламдардын Раббынан. Хашр сүрөсүнүн 16-аяты. Иблистин алаты мындан кийин кээ бир жаман кулк мүнөздөргө токтолуп өттү. Калпты билбейсиң, эй Мухаммед, калп айтуу менден. Алгачкы калп айтканда мен элем. А сенин үмөтүңөн кимде-ким билбеген нерсесин мен билем, мен аны көргөнмүн деп ант ичсе, ал менин сүйүктүү досум болот. Анткени мен алгач керетте адам менен Хавага билбеген нерсемди билем деп ант ичкен бол. Аллах Таала Курани Каримде бул окуя тууралуу мындай дейт: касам ичти жанада, кеңешчи мен чынында. Араф сүрөсүнүн 21-аяты. Иблис айттанда: сен мени мына ушунда чыгаргандан жолдон тура, мен тоскоол кыламаларга сенин жолуңда туура, алдынан, артынан да, оңунан, солунан да. Ошентип алардын көбүн таппайсың ыраазылыкта. Араф сүрөсү 16-17 аяттары. Анткени билбеген жеримди, ишимди билемин деп ант ичүү мени ырахаттандырат. Ушак кулу менен сөз ташуучуларга келсек, алар менен жемишим. Эрди катындар арасында талак сөз айтылса, бул сөз бир ирет айтылса, же бул сөздү айтууга себепчи болгон нерсе үстүндө болсун. Айтор, ар ким талакты, ажырашууну оозуна алса, шындык белгилүү болгонго чейин аялы ага арам болот. Алардын ушундай абалдары мени кыяматка чейин дүйнөгө келген балдары ойноштуктан туулган бала болуп эсептелет. Оозго алган ушул талак сөзүнүн себебинен баары да тозокко киришет. Кийин Иблис намаз жөнүндө токтолду. Эй Мухаммед, намаз жөнүндө да айта кетейин. Мусулмандар ар бир убакытта намаз окууну каалайт. Бирок мен аларды кармаймын жана аларга мен: али жашсың, жашың барганда, картайганда окуйсуң, али сага эрте, дал азыр сенин колуң бош эмес, кийин окуйсуң деп азгырык беремин. Ушундайча намаз окуудан тыямын. Эгерде ал мага багынбаса, адамдын шайтанын жиберемин. Айтор ага намазын өз убагында окутпоого тырышам. Эгер ал адамдын да шайтанын тыңдабаса, анда анын сазайын намазда беремин. Намаз окуп жатканда оңго, солго кара деймин. Ал карайт. Андан кийин
Сен намазда адепсиздик кылдың деп анын ыкыласын бузамын. Эй Мухаммед, кимде-ким намазда Аллах сый берсе, анын намазы намаз болбой тургандыгын сен да билесиң го. Эгер бул ишенимден да натыйжа болбосо, жалгыз өзү намаз окуп жатканда жанына барып, ал намазды тез-тез окууну талап кыламын. Ал да намазын тез-тез окуй баштайт. Туура короз жерден дан терип жеген сыяктуу. Эгер бул ишимди да орундата албасам, бул жолу жамаат менен намаз окуган кезде ага жакын барып, имамдан, молдодон мурда башын саждадан үркүдөн көтөртөмүн. Ошундай кылган үчүн Аллах Таала кыямат күнү анын башын эшектин башына айландырат. Эгер бул иштеримден да бири натыйжа чыкпаса, бул жолу ага намазда бармактарын сындырууну, карсылдатууну буйрук кылам. Ушундайча ал мени таасиптик эткендердин катарында болот. Бирок бул ишти намаз окуп жатканда орундата алсам, ага кайта барып мурдуна үйлөйм. Мурдуна үйлөгөн кезде ал оозун ачып эстей башта. Эгер ал эстеген кезде колу менен оозун жаппаса, менин кичинекей балдарымдын бири анын ичине кирет. Кичинекей балам ал адамдын дүйнөгө деген сүйүүсүн арттыра түшөт. Мындан кийин ал адам бизге гана кызмат өтөйт, сөзүбүздү тыңдайт, айтканыбызды эч кыйшаңсыз орундайт. Иблис сөзүн уланта берди. Үммөттөрүңдүн кайсы жакшы иштерин банасың? Мен аларга не бир тузактарды жасаймын. Мискиндердин, бейбечаралардын жанына барамын. Аларга намаз сиздер үчүн эмес, Аллах Тааланын тамагы жетиштүү, ден соолугу мыкты, ары жакшылык берген кулдары үчүн деймин. Ушундайча алардын намаз окубашын каалап, намаз окугагыла деп буйрук кылам. Мындан кийин оорулууларга барып, аларга намаз окубай эле койгула. Анткени Аллах Таала ооруларга күнөө жок деген деймин. Нур сүрөсүнүн 1-аяты. Ооруңан айыгып жакшы болгон убакта көп намаз окуп ордун толтурасың деймин. Отуруп намаз окуудан тыямын. Ошентип ал капырлыкка да өтүшү мүмкүн. Эгер анын оорусу күчөп, ушул оору себебинен намазын таштап, ошол бойдон өтүп кетсе, Аллах Тааланын алдына барган убакта ооруп жатса да намаз окубаганы үчүн өзүнө өзү катуу өкүнөт. Эй Мухаммед, эгер мен бул сөздү калп кошсом, Аллах Тааладан тиле мени күлүп айландырсын. Иблис мындан кийин сөзүн улантты. Эй Мухаммед, үммөтүңдү мактаныч кыласыңбы? Негизинде мен алардын баарын динден, туура жолдон чыгарам. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, эй наалатка калган иблис, сенин бирге отура турган жолдошуң ким? Менин жолдошум пайыз жеген киши. А досуң ким? Ойноштук кылган киши. Бирге жата турган жолдошуң ким? Өлөрчү арак ичип мас болгон адам. Сенин коногуң ким? Оору киши. Элчиң ким? Секирчи, төлгөчү кишилер. Көзүңдүн нуру ким? Аялынан ажырашкан адам. Сүйүктүүң ким? Жума намазына барбаган киши. Деп жооп кайтарды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суроолорун өзгөртүп, мындай суроолорду берди. Эй наалат иблис, сенин көңүлүңдү эмне калтырат? Аллах жолунда согушка чыккан аттардын ишенеген добуштары. Жарайт, сенин денеңди эмне эритет? Бир күнөө иштеп, аркасынан тооба кылбаган кишинин сөздөрү. А бооруңду эмне чиритет? Күндүзү түнү Аллах Таалага мол айтылган истигфар, кечирим суроо. А жүзүңдү эмне бүрүштүрөт? Жашыруун берилген садака. Жарайт, көзүңдү көрүү кылган эмне? Түн жарымында окулган намаз. А башыңды төмөн шылкыйта турган эмне? Ал да түн жарымында окулган намаз. Сен үчүн адамдын эң төмөн даражалуусу ким? Намаз окуу керек экенин билип туруп, атай намаз окубаган киши. Сенин рахатыңды ала турган эмне? Улама алымдардын жыйналышы. Тамагыңды кандай жейсиң? Сол кол менен, бармактарымдын учу менен. Жарайт, катуу шамал болгондо же күн катуу ысык болгон убакта балдарыңды кайда сактайсың? Адамдардын узун тырмактарынын астына. Эй иблис наалаты, сен Аллах Тааладан эмне сурадың?
Мен Аллах Таладан 10 нерсе сурадым. Аларды да айта кетейин. Биринчиден, мени адам баласынын малы менен балдарына орток кыл деп сурадым. Бул сураны ичимде орундады. Бул тууралуу Кур'ан-ы Карим орток бол малдарына жана да балдарына арамдык аралаштыра аларга бер убада. Шайтандын убадасы азгыруу үчүн гана. Исра сүрөсүнүн 64-аяты. Ар бир бисмилласыз союлган малдын көшүнөн жана пайыз деп арам тамактанган адамдын тамагынан да жеймин. Менин азгыруумдан Аллага сыйынмаган ар бир кишинин малына токтомчу боломун. Кимде ким күлүккө минип жатканда адал жолго эмес, арам жолго терс жаман жерге барууга ниеттенсе, мен да аны менен бирге минишемин жана шерик боломун. Анын сапардагы жолдошу боломун. Аллах Таала бул тууралуу мындай дейт: аттуу жөө түрдө келгин, түшүктөн түп төөлүктүргүн. Исра сүрөсүнүн 64-аяты. Экинчиден, Аллах Тааладан мага бир үй бер деп сурадым. Аллах Таалам мага мончону үй кылып берди. Үчүнчүдөн, мындан кийин мага бир мечит бер деп сурадым. Аллах Таала мага базарларды мечит кылып берди. Төртүнчүдөн, мага окуй турган бир китеп бер деп сурадым. Арыларды мага окуй турган китеп кылып берди. Бешинчиден, мага бирге жата турган жолдош бер деп сурадым. Мага маскүнемдерди берди. Алтынчыдан болсо, мындан кийин мага бир азанчы бер дедим. Сурунайчыларды, музыканттарды мага азанчы кылып берди. Жетинчиден болсо, мага көмөкчү бер деп сурадым. Бир жаман ишти кылып коюп, пешениме ушундай жазылган экен дегендерди көмөкчү кылып берди. Сегизинчиден болсо, мага тууган берчи деп сурадым. Дүйнө малдарын керексиз, жөнү жок, жөндөн жөн ысырап кылгандарды берди. Бул да Кур'ан-ы Каримдин аяты менен да далилденген. Исра сүрөсүнүн 27-аятында ысырапчыл чынында шайтандын тууганы да, а шайтан кас Раббына. Ошол кезде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: эгер айткан сөздөрүңдү Кур'ан-ы Карим аяттары менен далилдебегениңде, сага ишенбейт элем, деди. Шайтан сөзүн улантты. 9-дан болсо, Аллахтан дагы ушуну сурадым. Адам балдарын мен көрөйүн, бирок алар мени көрбөсүн. Бул тилегимди да орундады. Акыркыдан болсо, дагы да адам баласынын денесинде кан тамырлар мага жол кылып бери деп тиледим. Муну да кабыл кылды. Ушундайча мен алардын арасына киремин да каалашымча жүрө беремин. Аллах Таала бардык тилегимди кабыл кылды. Бул абалыма мактаныч кыламын. Дагы да муну айта кетейин: эй Мухаммед, сени менен бирге болгондор мен менен бирге болгондордон аздыр. Башкача айтканда, мен менен бирге болгондор сен менен бирге болгондордон көп. Мына ушундайча кыяматка чейин бул акыбал улана берет. Мындан кийин Иблис дагы мындай деди: Менин бир уулум бар. Анын аты Хатама. Анын кылар жумушу кимде-ким купта намазын окубай уктап калса, анын кулагына барып, кичи дааратын сындырат. Агер менин уулум бул ишти иштебесе, мусулмандар купта намазын окубай уктай албас эле. Дагы да бир уулум бар. Анын аты Мутаказидир. Бул уулумдун аткара турган милдети жашыруун, эч кимге көрсөтпөй иштеген кулчулуктарын, амалдарын жарыкка, ачыкка чыгарат. Мисалга, бир киши эч кимге көрсөтпөй жашырып кулчулук кылса жана аны эч кимге айтпай өз ичинде сактаса, уулум Мутакази аны түрткүлөйт жана эң соңунда ал киши жашыруун иштеген кулчулуктары менен жакшылыктарын башкаларга айтып жарыя кылат. Ушундай кылган үчүн Аллах Таала ал кишинин сообун 99-ун өчүрүп таштайт. Тек бир гана сообу калат. Анткени Аллах Таала жашыруун иштелген кулчулуктар менен жакшылыктар 100 сооп берет. Ошондой эле менин дагы бир уулум бар. Анын аты Кухайл. Бул уулумдун аткара турган иши адамдардын көзүн үркүлөтүү. Асыресе уламалардын чогулушунда да, имам үгөт насаат айткан убактарда менин уулум бул адамдарга жакындап барып көздөрүнө үйлөйт. Мына ошол кезде аларды уйку басат.
уламалардын же имамдардын айткан сөзүн укпайт. Ушундайча сооптон да кур калат. Мындан кийин Иблис мындай деди: кандай аял болсо да анын турган жерине балдарымдын бири отурат. Ар бир аял кишинин жанында дайыма бир шайтан жүрөт. Бирөө сырттан караганда шайтан ал аялды жакшы сулуу кылып көрсөтөт жана ал аялга кай бир иштерди орундоого үндөйт. Мисалы чачыңды жайып, бет албетиңди боеп, кыска кийимдерди кийип, өзүңдү күт, башкаларга сагат таңдап, кумарлана карай тургандай болсун дейт. Ал аял аны кечеңдетпей орундайт. А шайтан кичинеден, уяттан алыстатат. Ошентип аял уялбай, ээн эркин кыска кийим кийет, өз денесин ачып көрсөтүп жүрөт. Уят намыс эмне экенин да билбейт. Иблис мындан кийин өз жагдайы жөнүндө айта баштады. Эй Мухаммед, адамдарды туура жолдон чыгарууда менин колумдан эч бир иш келбейт. Мен тек гана бир нерсени жакшы көрсөтүп, анын көңүлдөрүнө кооз кылып саламын. Эгерде туура жолдон чыгаруу менин колумда болгондо, жер бетинде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген кишилерди, орозо тутуп намаз окуй турган кишини калтырбас элем. Алардын бардыгын туура жолдон чыгарып таштайт элем. Эй Мухаммед, менин колумдан эч бир келбеген иш сыяктуу адамдарды туура жолго салуу да сенин колуңдан эч нерсе келбейт. Сен тек гана Аллахтын элчиси, ары сөзгө чеченсиң. Эгер туура жолго салуу жана хидаят сенин колуңда болгондо, сен жер бетинде бир да капырды калтырбас элең. Мындан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул эки аятты окуду. Раббын аларга мээрим көрсөткөндөрдөн башка, ал жараткан ушундайча Раббың өзүң ишке ашууга толтурам жаханнамды жиндер менен адамдарга. Ход сүрөсүнүн 119 аяты. Алланын буйругу өкүм тожурумдуу. Ахсаб сүрөсүнүн 38 аяты. Мындан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Иблиске мындай деди: Эй налаты, сен тавбага келип, Аллах Тааланын кечиримине кирип, иманга келүүң мүмкүн эмеспи? Эгерде мындай болсо, жаннатка киришиңе себепчи болот элем. Эй Алланын элчиси, ар бир иш берилген өкүмгө жараша болот. Кыяматка чейин боло турган ар бир нерсенин тагдырын жазган калемдин сыясы да куруду. Кыяматка чейин боло турган иштердин баары сөзсүз болот. Сени пайгамбарлардын ичинде султаны кылып жаннат калканынын хатиби, сүйлөөчүсү кылган жана сени элге үлгү кылган, а мени адашкандардын султаны кылган тозок калканынын хатиби, сүйлөөчүсү кылган да Аллах Таала. Иблис соңку сөзүн мындай аяктады: Мына бул айткандарым сага соңку сөздөрүм. Айткандарымдын эч бирине калп кошподум.